Мекендештер, салам алейкум, арбаңыздар. Бишкекте жүрөбүз. Анан Бишкекте жүрсөң эле таксиге отуруп калсам, эгер мекендештер Россияда иштеп кеткендер таанып калат экен. Ада бир инибиз менен жолугуп азыр Кыргызстанда 2 жыл болду келгенге. 2 жыл болуптур. Бияктан иштейт. Москвадан көбүрөөк акча табат. Регистрация жасатпайт. Полициядан качпайт. Квартира снимать этпейт. Өз мекенинде, Ала тоонун кучагында эмгектенип иштеп, Россиядан ошондой эле, балким андан көбүрөөк дагы расходдор эсептегенде акча табат экен. Кичинекей маекти угуп коюңуздар. Мекендештер, мына Болеке жигитибиз таанып калып, азыр Бишкекте жүрөм. Биякта да такси болуп, Россияда 2 жыл иштеп кеттиң, Ооба. Биякта ошондо айлык күнүнө 4000-5000 табат экен. Бул машина өзүнүкү экен. Бул бензинден чыкары жана обедтен чыкары, бул таза тапканбы же кандай? Эми вообще 5000-6000 болот, анан 1000 сом, 1,5 сом расход болот да. Расход. Машина бирок өзүндүкү экен, аренда эмес. А мисалы үчүн аренда калгандар, өткөндө да бир такси балага түшүп калгам да. 1,5 миңден, по-моему. Ушундай эле машина. 1000ден мына машиналар 2000ге чейин, 1700, 1800 ошондой. Ошондо даже 2000ге алса, эгерде 4,5-5 миң тапса, расход болуп 2,5 миң, 2 миң табат экен алар, получается, өзүнүкү болбосо. Желательно өзүнүн машинасы болуп. Бирок Кыргызстанда жакшы жери бул машиналерде неме көрүп калыптыр. Кредит, рассрочка, банктардын баары аябай жакшы условия түзүп калыптыр. Сен наличка алдыңбы же рассрочка кабы? Наличка алгам. Наличка эле. Онда машина канча турат примерно баасы? Азыр 10 миң, 12 миң, 13, 14 турат. Ар кандай эле. 13-төн 12 алса болот экен да? Ооба, 10дон жогору да. 10дон жогору 10го тапса болот экен, бирок 12ге чектелген тандап алса болот. Мына акчаны ушактан деле Бишкектен эле тапса болот. Индустар жүрөт, Бангладеш, азыр тиги кимдер жүрөт, Пакистандар. Ар жактан келип иштеген. Ар жактан биздин орундарды ээлеп, а биз болсо тентип жүрөбүз деп даттанып атабыз Москвада. Москвада тиги полициянын кейпи тиги болуп атат. Сөздүн ачыгы. Бияктан деле Бишкектен тапсак болот экен. Ишиңе ийгилик анда. Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн ийгиликтүү мекендеш, ишкер мекендештердин автопаркына келдик. Булар Кыргызстанга мондай Toyota Lexustар менен жүк алып барат экен. Чоң габариттеги КамАЗдары да бар экен. 47 башайгы автопаркында машинасы бар экен. Эң негизгиси жүктү да алып барат, жүктүн ээсин да алып барат экен. 3 күндүн ичинде Кыргызстандын областындагы райондоруна жеткизип берет. Москва жергесинен бүт райондорун күнү түнү дебей өздөрү чогултуп кетишет экен. 24 саат иштейбиз дейт. Телефонун мен астына жазып коем, Дамирхан деген жигит. Кайрыла бериңиздер. Эң негизгиси жүктүн ээсин ошо границадан калкалап, чыгарып полицияга тийгизбей, жашына калып барышат экен. Колдоно бериңиздер.